Казак ыш коозунун кайталангыс өнөрү Warner Bros. Games'тин көзүнө илинди. Былтыр алып компания Канат Нуртазинге Mortal Kombat жарнамалык кампаниясына катышууну сунуштады. Азыркы учурда ал глобалдык долбоордун 17 сүрөтчү амбассадорунун бири. Казакстандык өнөрпоз жалбырак бетине оюп сүрөт тартуу аркылуу кайталангыс көркөм чыгармаларды жаратат. Ал Казакстанда бул өнөрдүн карвинг деп аталган түрү менен алектенген башка эч кимди жолуктурбаганын айтат. Первая работа это была Скорпиона, а вторая работа была Джейд. Mortal Kombat'тын каармандарына байланыштуу биринчи эмгегим Сары Чаян болсо, экинчиси Джейдтин образын тарттым. Үчүнчү жумушумду эркин стилде жасашым керек болчу. Анда кандайдыр бир талаптар болгон жок. Сүйлөшүүлөр учурунда менин оюма бир идея келди. Алар мага бир тасма көрсөтүштү. Анда оюндун башкы каарманы Лю Канг кыймылы менен Mortal Kombat'тын символун чагылдырды. Мен ошону жалбырак бетине түшүрдүм. Показывает знак Mortal Kombat. И вот и этот момент я уже вырезал на листьях. Бул казак талантынын укмуштуудай чыгармаларына суктанган жалгыз эл аралык компания эмес. Ал буга чейин белгилүү Disney, Nickelodeon, Nick Jr., Peppa Pig менен иштешкен. Кызыгы, Канаттын бул жаатта атайын билими жок, туаса талант. Чет өлкөдөн IT тармагында билим алып, негизги кесиби менен бирге хоббисин да аркалайт. У меня как раз командировка будет в Эмираты, и, скорее всего, Жакында Биркен Араб Эмираттарына иш сапары менен барам. Азыр ал жактын туризм министрлиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатам. Эгер баары жакшы болсо, алар менен биргелешкен долбоорлорду жүзөгө ашырышым мүмкүн. Мен өзүмдүн чыгармаларым аркылуу өзүм барган ар бир өлкөнүн баатырларына, окуяларына казактын мүнөзүн, улуттук оймо чиймебизди кошуп келем. Башкача айтканда, мен ошол өлкөнүн тарыхы менен өзүбүздүн тарыхыбызды айкалыштырууга, аны жергиликтүү жана биздин коомго жакын түшүнүктүү кылууга аракет кылам. Куда я еду, и как-то связать ее с нашей историей, чтобы она более, по содержанию было ближе к нашей аудитории. Жалбырактар менен иштөө талант ээсинин чыгармачылык фондунда жалгыз курал эмес. Тегерегиндеги жөнөкөй нерселерден ээргүү алган талант ээси сүрөт тартуунун 100 жолу арт долбоорунун автору. Бүгүнкү күндө ар кандай материалдарды колдонуу менен көркөм сүрөт искусствосунун 80ге жакын ыкмасын өздөштүргөн.